Футбол аянтчасынын курулуп башталганына 3 жыл болду. Курулушка 3,5 миллион сом сарпталган. Чет жакасы тозулуп, ойун ойногонго шарттар түзүлгөнү менен азырынча тиешелүү инфраструктурасы жолго коюла элек. Стадионду куруп жаткан демилгечилер аны эл аралык талапка ылайыкташтырып жасоону пландаштырууда. Инвестин аты коюлду Абдыраимов Камбаралы деп. Мындан кийин 5-6 жылдан бери эле жылга турнир өткөзүп келатабыз анын атынан. Мындан кийин да Кудай буйруса жылга турнирлер өтүп турат деп атат. Стадионду куруу идеясы Камбаралы Абдыраимовго таандык. 9 жыл мурда жол кырсыгынан каза болуп калган. Патриоттун ишин аягына чыгарууну бир туугандары колго алган. Стадион эл аралык талапка ылайыкталгандан кийин спорттук иш-чараларды ээн эркин өткөрүүгө болчудай. Эски стадион болчу, мындай ылайыгы жок. Жанагы балдар өздөрү уюштуруп эле мындай айылдык эле стадион жасап ойноп, райондук, областтык ушундай футбол уюштурган жерлерде ойношуп, жакшы 1-2 местеге чейин жетишкендер болгон. Оюн талаасынын тушоосун футболчулар кести. Аларга жаңы спорттук кийим-кечелер берилди. Бул стадион салынгандан жакшы болду. Баарыбыз кубандык. Балдарын бар бияга келип ойнойт, футболист болот. Мы раньше играли на улицах, и теперь будем играть здесь. Элеттиктер балдарды жат көрүнүштөрдөн оолактата турган футбол аянтчасынын ачылышын көптөн күткөн. Эми балдарыбыз бош убактысын интернет клубтарда эмес, спорт аянтчасында өткөрөт дешет. Гүлнара Касымбекова, Эльвира Сатыбекова, Алтыхан Бабаев, Коомдук 1 канал.